Ысык көлдө кышкы эс алууну каалагандар жүздөп саналат. Чет өлкөдөн келген туристтер менен катар жергиликтүү эс алуучулар да карбын. Көпчүлүк кышкы эс алуу үчүн Каракол лыжа комплексин тандаса, аймактарда ачылган муз аянтчалары дагы көңүл сыртында калбайт. Ал арада лыжа тээп муз үстүндө жаракат алгандар көп. Дарыгерлердин айтымында көбүнчө бутун кокустатып алгандар кайрылууда. Кышкы эс алуу маалында кырсыктардын алдын алуу, жарандардын коопсуздугу тууралуу түз байланышта кабарчыбыз Айзат Анарбекова айтып берет. Саламатсызбы кесиптеш. Эс алуу учурунда жаракат алып, канча адам ооруканага кайрылыптыр? Саламатсызбы. Ноябрь айынан бүгүнкү күнгө чейин дал ушул кышкы эс алуу учурунда Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын травматология бөлүмүнө жалпысынан 418 бейтап кайрылган экен. Алардын ичинен 306сы Каракол тоо лыжа базасынан, ал эми 73-ү муз аянтчаларынан, дагы 39-у баллон тээп жатып денесине залал келтиришкен. Дарыгерлердин айтымында кайрылгандардын көпчүлүгү бутун кокустатып, омурткалары жабыркап жана ошондой эле башына сокку алгандар. Кайрылгандардын 90%-на дарыгерлердин биринчи жардамы көрсөтүлүп, кеңеш берилген соң алар үйүнө дарыланууга жөнөтүлөт экен. Ал эми анын 10%, тактап айтсак, оор жаракат алгандар дал ушул ооруканага жатып дарыланышат экен. Биз бүгүн дал ушул Ысык көл облустук бириккен ооруканасынын травматология бөлүмүнө барып маек курдук. Дал ушул дарыгердин интервьюсуна назар салсак. Көбүнчөсү же кыр сөөгү, же жоон сан сөөгүн сынгандар болду. Сотрясение мээсинен сотрясение алгандар болду. А так көбүнчөсү ошол где-то көбүнчөсү почти 90% травмпунктка келип, биринчи жардам алып эле анан үйгө амбулатордук дарылоого кеткендер болду. Тажрыйбалуу көп жылдан бери тээп жүргөн бейтаптар да келди. Алардыкы эми бул кырсык, бул деген өзүн кээ бирде ошо көп тепкендер өзү самоуверенный болуп калат. Ар бирөө өзүнүн безопасность деген ар бирөө өзүнүн колунда. Ошон үчүн не только мындай жаңы үйрөнгөндөр жыгылып атты, бизге кайрылып атты. Көп жылдан бери тепкендер деле болду. Анан кийин ошол кайрылат элем, ар бирөө өз өмүрүн абайлап жүрүш керек да. Айтсаңыз кесиптеш, Ысык көл облусунда эс алгандардын көбүнчө кайсы түрүн тандашат? Көпчүлүк эс алуучулар лыжа тебүү үчүн ушул Каракол шаардык тоо лыжа базасына барышат экен. Андан тышкары Ысык көл облусунун ар аймагында ишкерлер тарабынан атайын муз аянтчалары дагы уюшулуп, ал эс алуу жайы дагы көпчүлүктүн көңүл сыртында калбайт экен. Ал эми дал ушул эс алуучулардын коопсуздугу атайын экологиялык техникалык көзөмөл кызматкерлер тарабынан көзөмөлдөнүп турат экен. Башкача айтканда, мисалы үчүн эс алып жатып кандайдыр бир кырсык катталса, тийиштүү кызматкерлер дал ушул жерине атайын унаанын жардамы менен барып биринчи жардам көрсөтөөрүн белгилешти. Дагы бир суроо кесиптеш, кышкы спорттун түрлөрүнүн эң кооптуу болуп кайсы көңүл ачуу эсептелет? Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери дал ушул кышкы спорттук түрлөрдүн эң кооптуусу катары үйлөмө баллондорду, башкача айтканда тюбингти эсептешет экен. Дал ушул тюбингти колдонууда бир эле туура эмес ыкма үчүн өмүр бою жаракат алып, же болбосо өмүрүнө коркунуч келтириши дагы толук мүмкүн экенин эскертишти. Мындан улам бардык эс алуучулар эң оболу өзүнүн коопсуздугун жогору коюудагы маалымдалат. Маалыматыңыз үчүн рахмат.